Tüpte grekrim güreşi boyunca dünya çempiyonu tozu alıştı. Tüpte grekrim güreşi boyunca ulanlar arasında 45 kg salmak darajasında Иорданияда болуп өткөн чемпионатта коло медаль утуп алган Бекжан Бейшенбаевди тозуп алышты. Салтанаттуу иш-чарага жакындары, Түп район расмий бийлиги өкүлдөрү жана машыктыруучулар катышты. Өз сөзүндө Бекжан Бейшенбаев машыктыруучуларына, ата-энесине жана жалпы колдоп коштоп келген көрөрмандарына ыраазычылык билдирди. Бекжан Бейшенбаев 1-8 финалда орусиялык Асланбек Костоев менен беттешип, 6-2 эсебинде жеңилип калган. Орусиялык балбан финалга чыгып, Бейшенбаев жубатуучу беттешке чыгууга мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Жубатуучу беттеште Индиянын балбанын, жарым финалда казакстандык Дамир Абилданы 10-7 эсебинде утуп алган. Шералы Сыдыков атындагы спорт колледжинин тарбиялануучусу Бекжан Бейшенбаев учурда 16 жашта ал Түп районуна караштуу Карасаев айыл аймагынын Тасма айылында төрөлгөн. 17 жашка чейинкилер арасындагы грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты Амман шаары Иорданияда 19 августтан 25 августка чейин болуп өттү. Бейшенбаев Бекжан ушу кадеттер арасында 17 жаштар арасында чемпионат Кыргызстанды утуп, Азияга барды, Иордания мамлекетине. Азиядан келип, ушу дүйнөлүк чемпионатка барып, 3-орун болду. Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү болду. Бул канча жашынан бери машыгасыңар, кандай даярдыкка бардыңыздар? Өзүңүздүн кубанычыңыз менен бөлүшүп кетиңизчи бизге. Бекжан 2 классынан баштаган менден, айылдан. 2 класстан 8 класска чейин келип, анан спорт интернатка тапшырган. Азыр ошол жакта тренировка кылып, ошол жакта Кандай эмоциялар бар сизде? Бекжан жеңишке жетишкенде эми кандай кубанычтар? эмоциялар, кубанычтар жакшы. Эми аны сөз менен жеткизе албайбыз негизи. Анан тренерлер, спорт түшүнгөн кишилер түшүнөт го деп ойлойм. Биз деле түшүнөбүз. Каяктык Бекжан? Тасма. Тасма айылынан. Тасма. Канчынчы класс? 11 класс. Саламатсыздар баарыңыздарга. Мен бул жеңишим кыргыз элине арнайм. Мен тарбиялап өстүргөн Аталов Тилекмат агайыма терең ыраазычылык билдирем. Жана жеке машыктыруучу Мамедов Ратбек айга, ошондой эле ата-энеме жана мага демөөрчү болуп колдоп жүргөн айылдагы байкелериме, агаларыма чоң рахматымды билдирем, ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле мага ишенип жардам берип жүргөнүңүздөргө терең ыраазычылыгымды билдирем. Ата-энеме ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары да көп талыкпай эмгек кылып, Кудайым буйрса кийинкисинде алтын медаль алам. Иншалла. Болду. Урматтуу Бекжан, урматтуу агайлар, тарбиялаган ата-энеси, баарыңыздарды бүгүн ушул биздин Түп районунда жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Ушундай Бекжан уулубуз дүйнөлүк чемпионатта коло медаль утуп келип атат. Бул дагы болсо бир чоң жетишкендигиз. Кудайым буйрса, Бекжан келечегиң кең болсун, келечекте ак жол жоломандардан ашкан жигиттерден болушуна биз тилектешпиз. Кудайым буйруп дүйнөлүк
дүңгүрөтүп дүйнөдөгү олимпиада оюндарынын бир жолку эмес бир нече жолку чемпион болушуңа биз тилектешпиз. Бар бол, ар дайым жолуң ачык болсун. Сени көрүп артыңан келаткан жаш өсүп келаткан уулдарыбыз, сени көргөн агаларың, дагы спортсмендерибиз түп районунан көп чыга берсин. Албетте агайларга күч кубат кааламакчымын. Ушундай Бекжандай болгон уулдарды көбүн тарбиялай бериңиздер. Сиздердин талыкпаган эмгегиңиздер агайлардын салымы дагы сенин ушу күрөштү утушуңа, күрөшкө келишиңе дагы чоң ушул аламга жол айылдан башталат дейт. Айылдын балдары мыкты болот, билектери күчтүү болот. Албетте келечегибиз учубуз хур болбосун. Мында сенин жолуңду жолдогон түп районунун желегин алдыга желбиреткен уул кыздарыбыз чыга беришине биз тилектешпиз. Бар бол, ар дайым жолуң ачык болсун. Ата энеңе, бир туугандарыңа кайрымдуу бол, аман бол. Агайларыңа айтканын угуп, Кудайым буйруп, келечекте олимпиаданын чемпиону болуп келет деп биз ишенебиз сага. Келечегиң кең болсун, окууларыңа дагы ийгиликтер болсун. Ата энең, бир туугандарың менен ар дайым аман бол. Түп районунда өсүп келаткан уулдарыбызга, спортсмендерибизге сен жеңген байгең жугуштуу болсун. Аман бол, жолуң ачык болсун. Чемпионатта 3-орунду багындыргандыгы үчүн тастыктама көлүк Руслан Долдорбекович тапшырып койсун, келиңиз. Ардак грамота мектеп окуучуларынын күрөшкө болгон кызыгуусун арттырып, машыктыруу менен спортко кошкон зор салымы үчүн Атагулов Тилекмат Акматалиев сыйланат. Түп район комитет администрациясы башчысы Амир Алиев. Саламатсыздар. Бүгүн аябай кубанычтуу күн болуп атат. Кандай болсо да Карасаев айыл өкмөтүнүн Тасма айылынын колуну ушундай жетиштикке алып келген 3-орун бул абдан жакшы орун деп эсептейм. Эми чынында кандай болсо дагы 3-орун үчүн күрөшкөн адам бул 3-орунду утуп келет дейт. 2-орунду да айтат. Биринчи экин орунчу уткан, биринчиси утуп, экинчиси кичине кайга батып калат дейт. Ошондуктан мен дагы ийгилик каалайм. Бекжан алдым, аман эсен бол, ден соолуктуу бол, өмүрлүү бол. Ойлогон максатың баары ишке ашсын. Жана ошондой эле сенин ата энеңе, мурда турган ата энеңе, тренерлериңе саған биздин атыбыздан чоң таазим, баарыбыздын атыбыздан. Жана ошондой эле биз өзүнүн Карасаев айыл өкмөтүнүн кичине бир тренерлерге да кичине мындай өзүнүн бир белегибиз бар эле, ошону тапшырып койсок, уруксат сизге. Тренерлерин сыйлоо аземин. Алгачкы тренери Атагулов Тилекмат. Өмүрү узун болсун, ден соолугу болсун. Кыргыз элине дагы мындан да көп коло, алтын, күмүштөрдү алып келсин. Баарыңыздарга чоң рахмат, колдогонуңуздарга. Толкундан сүйлөй элбей атам, баарыңарга чоң рахмат. Бастары, урматтуу Түп районунун жашоочулары жана Тогузбай Тасма айылынын кулундары мына кошо келип Бекжанды тосуп атасыңар. Мен өзүм жөнүндө түшүндүрүп кетейин. Негизи бул Бекжандын биринчи тренери биякта Тасмада Тилекмат, ал эми экинчи тренери бизде Бишкек шаарындагы Шерал Сыдыков атындагы республикалык училищанын колледждин тренери. Мен 21-жылы ошол Шерал Сыдыков атындагы спорт интернатта мен директор болгом. Ошол учурда ошол Бекжанды жана ошондой эле Кең Суудан Садыр Нуркожоевдин инисинин баласы Эркинбекти жана көп окуучуларды мен 21-жылы кабыл алгам. Бир четинен Бекжанга мен чоң атасы Бейшенбай, мен жезден болот, бажам болот, Качыбай эжем менин кайнэжем болот. Ошондуктан ушул шарт, ушул учурда мен ошол жерде иштеп, Бекжанды Кудай буйруса ушул спорттук ак жолун ачкан биз болобуз. Бирок айылдан тандап, таптап алып келген Тилекмат. Тилекматка кол чаап коюңуздар. Жана ошондой эле ушул эле Түп районунда көп жылдан бери машыктырчу болуп келаткан, жана Түп районунда көптөн бери ушу
şu tilekmattарға насаатчы болып келатқан Düşön'ü de aytып кетели. Мына buradagi көп балдарды даярдаган азыр аралда. Мунун өзүнүн баласы азыр болот деген жигит алдагы ушу спорт интернатта окуп бүткөн. Азыр ушу биздин Түп районунун Скол областынын балдарына көп жардам берип, колдоо иретинде жүрөт болот. Азыр мен мурунку иштеген жерде орун басар болуп иштеп турат. Туурабы? Азыр негизи биздин көпчүлүк Скол областында Түп райондагы балдарды ушул Düşöндүн баласы болот колдоп келатат. Урматтуу түптүктөр, Түп районундагылар биздин мына жаңы өсүп келаткан ушул жакшы өспүрүмдөрдү колдоп бергиле. Канчалык бириксек, канчалык ынтымактуу болсок, биз чоң ийгиликтерге жетебиз. Биз күрөшүп турган учурда бизде Скол областында, ал кезде Пржевальскийде Düşönбиев Кадыр, Düşönбиев Бакыт, Гапаев Гасан деген, ушул эле Түптөн Саркобөнов деген чыккан, билесиңер, жакшы боксер. Жана ошондой эле Күрмөтөдөн Адылхан деген жигит чыккан. Мына ушул жерде Союз кезинде жакшылап эр одашта жүргөн Аралдан Сырт деген болгон. Ошолордун баарын эч качан унутпашыбыз керек. Мына мен күрөшүп жүргөн кезде азыр мына фамилиясын эме кылат, Коробаев. Фамилия окшош экен. Сен байкең болобу? Мына ушул жигит менен мен күрөшүп жүргөм. Ошол эле Кең Судан Шорухов Мелис деген болгон. Азыр мына ушул жерде иштеп жүрөт Молдагазиев Нурлан деген балдар. Биз ошол кезде 80-жылдарда, 70-жылдан 85-жылга чейин ушу Пржевальскийде Караколдо Юрий Васильевич Матвеевди тренер кылганбыз. Мына азыркы биздин машыктыруучулар Тилекматка, Düşөнгө колдон келишинче колдогула. Көп түкүрсө көл болот, эл колдосо эр баатыр чыгат. Ошондуктан ынтымактуу бололу. Айланайын Түптүн району биздин өзүбүздө президент болгондуктан ушул түндүктүн алдына биригели. Канчалык бириксек, биз дагы башка областтардан көп, биздин арабыздан, биздин жакшы муундардан келечекте жакшы олимпийсттер, Азиянын оюндарынын, дүйнөнүн чемпиондору деп болуп ишенем. Мен ошондуктан баарыңарды чакырып кетем. Кенеде бир болсо да мында аз эле үркөрдөй болгон адам эмес, толтур адамдар чогулушубуз керек болчу. И дүркүрөтө кол чаап, жакшы тосуп алсак, балдарга ак жолго алып, келечегине эме жол салып, дагы буларды көргөн муундар, булар үлгү болуп, Кыргызстаныбызда, ошол Кыргызстаныбызды Скол областы, ошондой Түп районундан күчтүү балбандар, күчтүү спортсмендер чыксын. Алга рахмат, баарыңызга ден соолук. Ата-энелер, тренерлер бияка келген. Уюштуруучу топ, баарыңыздарды ушу бүгүнкү иш-чарага келип бергениңизге чоң рахмат. Бекжан боюнча айта кетсек, 5 жашында келген баа. Кичинекей. 2 класс, 1 классында. Ошондон бери 8 класска чейин менде тренировка кылып, андан спорт школго тапшырганбыз. Спорт школго тиги эркин кездебиз. Өзү тапшырткан салым аябай чоң. Эркин кездебиз. Бекжан ушу дүйнөлүк чемпионат, Кудайым буйрса эмкисин дүйнөлүк чемпион болот деп ишеничибиз чоң, олимпийский чемпион болот деген үмүтүбүз чоң. Ушурдан пайдаланып ушу Кыргызстан чемпионатына, Азияга бирге колдоо көрсөткөн Тасым айылынын тургундары. Баарына ушу Тасым айылынын тургундары. Анын ата-энеси Мета Терең Дагысыл. Толкунда атабыз. Акылбек Тогузбаевич. Салым кошуп, 50 000 сом бирге барганда жардам берген. Анан эң чоң ошо салымды чоң энеси. Аябай чоң эне салым. Рахмат. Бул жеңишим бардыктарга арнайм. Жана ошондой эле мен тарбиялап өстүрүп келген агайыма терең ыраазычылык билдирем. Жеке машыктыруучум Мамед Фуратбек айга да терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле спорт школго алып жолун ачып берген эркиңизге да чоң рахмат. Жана ошондой эле мен колдоп келген айылда байкелерим, агаларым, баарыңыздарга чоң рахматымды билдирем. Дүйнөлүк чемпионаттын коло байгесинин ээси болдум. Эмкисинде Кудай буйрса талыкпай эмгек кылып, алтын медаль алам деген үмүттөмүн. Эли журттун баарыңарга рахмат. Ушу акимиятка дагы иштегендердин баарына рахмат, баарыңыздарга. Ушу баламдын тарбиялап өстүргөн агайларына, аталарына, элиме бүт рахмат, ыраазымын. Тазим кылам баарыңарга. Бирден дагы бир учур кечирип коюңуздар. Ушул Бекжан менен чогуу эле
Ислам қайда жүрсің Берке? Мына Азияны 3-ші орын алып келген. Мына тосып алыңыздар, бұл жетегіздің жігіті. Ушул Бекжан менен чогуу жүрөт. Чогуу бир комдада чогуу жүрүшөт, чогуу жүрүшөт мына. Мен кийирген бул окутундагы. Бул дагы Азиянын 3-ші орын. Тренер кошо келмей эле машыктыруучусу келе албай калды. Бул жигиттин машыктыруучусу ошол Шарал Сыдыков атындагы коллежде Сулайманов Шадыбек деген жигит. Ал дагы Сингапурда болгон өспүрүмдөр арасындагы олимпиадада бронза призер. Ал дагы ошо коло медаль менен келген. Мына бул да жакында 1 ай 2 ай эле болду. Бул дагы Азиянын 3-чү орун алып келди. Ал бул дагы азыр чоң мелдештерге даярданып турат. Эмесе уруксат берсеңиздер буга да 1-2 оор сөз берели. Ал эми жетегизде мунун машыктыруучусу Ильяс деген агайым. Ал киши да көп жылдан бери эмгектенип, балдардын артынан күнү түнү жүрүп, өздөрү ушуна Дүйшөн, ушул эле Тилекмат, ушул эле Чыңгызтар каражатта балдарды чуркап, бардык мелдештерге алып барып жүргөн ушу машыктыруучулар. Машыктыруучу ошон үчүн Ислам сен дагы жакшы оюңду тилегиңди айтып, Түп райондун жашоочуларына, журтуна бир жакшы кабыл тилек жетегиз атынан деп сүйлөп коюм. Саламатсыздар, урматтуу Түп район тургундары. Сиздерге чоң рахмат ушинтип колдоо көрсөткөнүңүздөргө. Агайлар, сизге да чоң рахмат. Ушинтип колдоп, коштоп кеткениңиздерге учурдан пайдаланып. Бардыгыңарга чоң рахмат.